өз сөзүнүн башында убада бербеди. Мен сүйлөгөндө бул китебимде эмне деген? Далил менен гана айтам деген. Убада берген. Мына ушул далилди илим дегенде, амал дегенде, дават дегенде, анан сабыр дегенде ушуга далил катары эмне кылды? Аср сүрөсүн алып келди. Вал аср иннал инсана лафи хуср иллаллазина аману ва амилус солихат ва тавасау бил хак ва тавасау бис сабр деп. Убакытка, заманга, асырга ант болсун деди Алла Таала. Чындыгында адамдардын баардык инсандын аттуунун баары бактысыз деди. Карысы болобу, улусу болобу, аял болобу, жаш болобу, баласы болобу, бай болобу, кедей болобу, ким болбосун адам заттын баардыгы бактысыз деди. Тек гана ушул 4 нерсени аткаргандар гана бактылуу болот деди. Алар иман келтиргендер, солих амалдарды кылгандар, анан жакшылыкка чакыргандар, акыйкатка бири-бирин жана бири-бирин сабырга үндөгөндөр, сабыр кылгандар. Мына ушул нерсени автор эмнеге далил катары ушул жана кириш сөзүндөгү могу 4 кириш сөзүнө далил. Иллаллазина аману. Иман келтирген деди биринчи. Эмнеге илим гана деп суроо берсеңиз, иман болбойт да илим болбойнча. Ошо билгениңизден иман келтирип атасыздар. Билгин ал жалгыз, андан башка шериги жок. Ал жалгыз ибадатка өзү гана татыктуу, андан башка ибадатка татыктуу зат жок деп, ошону билип туруп анан келме келтирип атасыздар. Ошончо иман дегенде илим кошо камтылат да. Илимсиз иман болбойт. Билгендигиңизден иман келтирип атасыз. Биринчисинде ошол илим. Иман дегенде илим. Ал эмне десе, Аллахты таануу, пайгамбар таануу, дин исламды далил менен берүү. Экинчи, ва амилус солихат деди аятта. Бул амал илимге. Кантип солих амал кыласыз билбесеңиз. Үчүнчүсүндө ва тавасау бил хак деди. Акыйкатка бири-бирин осуят кылгандар. Акыйкатка бирин-бири чакыргандар. Бул дават эмнеге? Илимге, амалга чакыруу. Акыйкатка ошону аткарууга чакыруу. Төртүнчүсү сабыр кылуу. Ушул жолдо, даваттын жолунда, илимдин жолунда, амалдын жолунда сабыр кылуу. Сабыр деген ушунун баарын камтыйт. Илим алышка да сабыр керек, амал кылышка да сабыр керек, жакшылыкка чакырышка да сабыр керек. Мындайча айтканда, ушул үчөөнө тең сабыр керек. Мына ушул 4 нерсени бириктирген адамдарды эмне деди? Жанагы бактысыздын жолунан, кыйроонун жолунан, куруп кетүүчү жолдордон баардык адамдар бактысыз деди. Ушу 4 нерсе менен сыпатталган, ушуну аткарган адамдар алхамдулилlah жакшылыкка кетет.